бул тема өтө глубокий тема. Анан бул теманы бул нерсе менен алектенип баштагандан кийин башка нерселердин баары маанисиз экенин түшүнөсүз. Себеби жашоо ушул нерседен турат. Биз каалайбызбы, адам баласы каалабайбызбы, баары бир нерсеге ишенебиз. Анан биз ишенген нерселер дайыма жашоодо болот. То есть жашоо биз ишенген нерселерди дайыма артып келип берет. Анда эмесе мындай болот. Бүгүнкү сиздин жашап жаткан жашооңуз, ситуацияңыз, чөнтөгүңүздөгү акчаңыз, жолдошуңуз менен болгон мамилеңиз азыркы. Значит, сиздин мурунку ишенимдериңиздин эле жыйындысы. Демек, адам баласы биз ишенимдердин результаты менен жашайбыз. Бүгүн ушул темасында биз Айжамал экөөбүз Айжамалды разбор кылабыз, казабыз. Анда эмесе биз менен чогуу болуңуздар. Башынча мен каалайм, сиз айткандай ишенем, бирок мага ошол каалоом эч эле келбейт да. Бул эмне себептерин болот? Значит, сиз каалоом келбейт деген нерсеге ишенесиз. Самай да башкалар дагы ошондой. Мисалы үчүн, мен 2011-жылы Москвага барганымда Роберт Кийосаки келди дагы айтты. Мен 38 жашымда эле финанс эркиндигине чыгып кеттим. Значит, пенсия жашынан эрте эле өзүңүз каалаган маалда чыгып алсаңыз болот. Ал үчүн сиз иштебей турганда дагы түшүп тура турган доход кылышыңыз керек, сизди багала турган деп айтты эле. Мен ошентсе дагы болот турбайбы деп туруп анан эмне кылдым? Мен сразу ишендим. Эч нерсени ойлогон жокмун. Мен финанс эркиндигине чыгып жашап аткан состояниямда 2 саат автобус менен келатып, анан остановкаман өтүп кетипмин. Дагы 1 саат. Ошентип анан кайра келгем. 1 кечке ошого кеткен кыскасы. Анан ошол эле нерсени үйгө келип бир туугандарыма, эжелериме, башкаларга айткан болсом, эми ошондой да болушу мүмкүн беле. Ал американецтер да деп туруп өздөрүнө жолотпой калды. Демек, алар финанс эркиндигине чыгуу мүмкүн эмес дегенге ишенет. Мен болсо мүмкүн деген нерсеге ишендим, болду. Демек, сиз каалайм, бирок каалоолорум болбойт деген нерсеге көбүрөөк ишенесиз. Ишенбеген адам дагы каалоолордун орундалышына ишенбеген адам дагы бир нерсеге ишенет. Эмнеге? Бостугуна. Мисалы, жолдошуңуз айтат да, булардын баары жомок дейт да туура. Алар болбостугуна ишенет. Ошон үчүн алардын ишеними орундалып атат. Болбойт. Алар каалагандай жашоо болбойт. Каалоолор орундалбайт. Мен үчүн болот, орундалат, орундалат. Экөөбүздүн тең ишенимиз болуп атат, туура? Демек, ал болбогонго ишенет, мен болгонго ишенем. Көрдүңүзбү? Ишенимсиз адам жашай албайт. 500 миң табат деп айттыңыз го? Ошону как будто өзүмө ыраа көрбөгөндөй боло берем да. Ошол сизби чындап эле? Мен ишенем, что это мүмкүн, бирок как будто бул менен болбойт дегендей болот да менде. Мен жылдарды айтып көрөм, сиз жооп берип көрүңүз. 20 жылдан кийин айына 500 миңден таба ала турган даражага жетесизби? Ооба, спокойно жооп бердиңиз, туура? 10 жылдан кийин айына 500 миңден таба аласызбы? Ооба. 5 жылдан кийин айына 500 миңден таба ала турган состоянияга жете аласызбы? 5 жылдан кийин. Ооба. 3 жылдан кийинчи? Ооба. 1 жылдан кийинчи? Ооба, мүмкүн, ооба. 6 айдан кийинчи? Ооба. 6 айдан кийин 500 миңден. Кыйыныраак, бирок аракет кылып. Значит, сизди ошол 6 айга келгенде, 6 айлык убакыт алганда сиздин подсознаниеңиздагы программа чочулатып атат, туура? Значит, ушул нерсени проработка кылыш керек. 6 айдан кийин 500 миң табышыңызга эмне тоскоолдук кылат? Көп иштеп кетиш керек деп, балдарыма аз убакыт бөлүп калам деген ишенем. Демек, жаман эне болуп калам деп атасыз, балдарым каралбай кала турган болсо. Хорошо, эмне кылсам балдарым жакшы каралат, мен көп убакыт бөлүп жумуш кыла аламын? Жардамчы алып. Жардамчы алсаңыз. Решено? Всё бүттү анда. Мен жардамчы алам, айына 500 миң иштегенге анда мен кудуретим жетет. Убактым жетет. Чечилдиби проблема? Калды сизде? Жеңил. Спокойно болуп калды. Спокойно болуп калды. Эми сиз просто кылырыз. Просто кылырыз. Анан келечекти ким чечет? Кудай чечет. Кудай чечет. 500 болбосо дагы сиз 200 миң табасыз, нянка алгандан кийин. Анан кийин дагы мээңиз ачыла баштайт, кийинкиде 300 миң табасыз.
дагы мээңиз ачыла баштайт, себеби уже фокусуңуздун баары жумушуңузда да. Анан ошентип эмне кыласыз, максимум 3 айдан кийин спокойно 500 000 таба баштайсыз. 6 айга жеткирбей деле кылып койсо болот экен. Ооба. Все, проблема жок. Көрүүчүлөр туурасында сүйлөшөлү. Мен дайым сабактарымда минимумдан алам да. Напримерчи, мисалы 500 000 десе, көп эле тип даже өткөрүп берет да. Бул мен үчүн эмес депчи. А эгер 100 000 дей турган болсок, норма эле болуп калабы? Азыр госслужбадагылар канча сомго иштешет, орточо эсеп менен? 50. 50 000ге иштешет спокойно тура. Эми 50 000 акча бир айга жетеби аларга? Эптеп жеткиришет тура. Эми ошону менен эптеп боло берет тура. Эми ушул жерде бир нерсе айтайын. Биз каалаган нерселерибизди эмес, биз өзүбүздүн нормаларыбызды дайыма ала алабыз, оңой эле. Көп нерселерди каалайбыз, бирок биздин нормабыз болуп эсептелген нерселерди оңой алабыз. Демек, проблема норманы көтөрүш керек. Кимдер 50 000ге спокойно иштеп аткан болсо, анда нормаңызды 100 000ге көтөрүп алсаңыз болот. Мынтип суроо берейинчи, оңой эле, бир айда эле дебейинчи, бир айда бир жума иштеп койсун, калганында идея издеп же башка нерселер менен алек болсун. Бир айда бир жума иштеп, мен 100 000 сом таба алам. Сизге кандай болду? Мага жеңил эле. Жеңил болду, анткени сиз бир ай целый день иштебейсиз, туурабы? Ажамал, сен иштебейсиң да бир ай. Кээде мынтип керек учурда иштеп эле, азыр 100 000 сом таап атасың, туурабы? Спокойно таап атасың. Сага кыйынчылык болгон жокпу? Жок. Болгон жок. Бирок бир жыл мурда кандай болчу? Кыйын болчу. Кыйын болчу. Значит, сен иштеп өзүңдүн үстүңө над собой иштеп, ошол сен 30 000 сомго да макул болчуң го, туурабы, биринчи келгениңде. Мен ошондо сага таң калгам да, ошончо билимдүү кыз анан 30 000 сомго макул болуп атат депчи. А мен 50 000 же 100 000 кылганда сен эмне болот элең, ошол маалда келгениңде эле 100 000 айлык кылып койгондо сен выгорание болуп кетет болчуң да. Сен потеря болот болчуң. Значит, 30 000 сенин нормаң болгон, ал сага оңой эле келген. Анан акырын нормаңды 50 000ге көтөрдүң, анан акырын нормаңды 100 000ге көтөрдүң. Сенин нормаң 100 000ге көтөрүлгөндө 100 000 сага оңой эле болду. Чувство вины жокпу азыр 100 000 айлык алып атканда? Жок. Значит, бар жогу норма, туурабы? Эми ушул эле жол менен кайра нормаларды көтөрсөк болот. 50 000 сомго иштеш керек, все болду, госслужбадан чыкпаш керек. Же болбосо үйдө отуруп 100 000ди бир жумада иштеп тапса болот дегенде адамдардын көпчүлүгүн коркута турган нерселер бар. Эгер үйдө отуруп кала турган болсом, мен госслужбадагы статусумдан айрылам. Да? Мен үйдө отуруп кала турган болсом, анда күйөөмө болгон сый урматым кетет. Күйөөм сыйлабай калат мени. Элдин баары мени жумшай берет. Мен үйдө отуруп кала турган болсом, досторума, коллегаларыма жолуга албай калам. Мен үйдө отуруп калган болсом, өзүмдү карабай коем. Мен үйдө отуруп кала турган болсом, бала чаканын үй тиричилигинин быт чытынан чыкпай калам дагы, өзүмдү таштап салам, выгорание болом дегенге окшогон алардын нелери бар, убеждениялары бар, ишенимдери бар, ошол коркунучтары бар. Пенсия деп дагы неме алышат экен. Анан пенсия эми 20 000 сом мактанган пенсия, туурабы? 20 000 сом эмнеге жетет, азыр өзүңүздөр көрүңүздөр. И так далее. Ушинтип адамдар өздөрүнүн каалаган нерселери, чоң нерселерди сонун жашоону каалашат, бирок ишенимдери, убежденияларды, алардын нормалары ал нерселердин келишине жол бербейт. Демек, проблема эмне экен? Ишенимдер менен иштөө. Ишенимдер менен иштөө жана нормаларды көтөрүү экен. Стабильностьтан да эмне алышат да, стабильный болуп, анан бул жака кетсем нестабильный болуп дегендей, бул да убеждение болуп калабы? Ооба. Мен мисалы үчүн бир ай, 2 ай же болбосо 3 ай мотивация менен иштеп ошол акчаны табышым мүмкүн, бирок деген 4-чү айда, 5-чи айда кокус бир нерсеге болуп кала турган болсо, мен иштей албай калышым мүмкүн. Мамлекет болсо мага 50 000ге стабильно берет деген нерсе дагы болушу мүмкүн. Ооба. Эми бул нерсени адам өзүнө суроону берип, биринчи ошол нерсени жазып, анан кийин суроону берип, өзү убежденияларын өзү тапса болот. Эгер өз алдынча иштей албаса, азыр башы жетпей аткан болсо, анда сиздин ушул именно
ниеттердин күчү, ниеттер кантип орунталат же болбосо ниеттер сөзсүз орунталат деген биздин жаңы жылдык программадагы марафонубузга катышса болот. Эгер мисалы мен мынча акча таап баштасам, менде жашоомдо бир нерседен мен потеря болом деген Кирип калды. Балким ошондой ситуация болгондур да. Өткөн жашоосунда болду. Же ата энеси Же болбосо ата энеси аябай бир маалдарда байып кетти дагы, андан кийин банкрот болуп калышты дагы, анан ошондо апасы айтат да көз тийди депчи. Же чоң энеси айтып коет да көз тийди депчи. Чересчур эле ушинтип кеткен болчу өзү. Өткөндө мамам айтып атат да, силер экөөң тең, сиңдим экөөбүз бардык да, анан элдер келип калган экен. Атама аш берели деп атканда, мындай эми маслет кылабыз деп аткандачы. Анан ушинтип бириңердин артыңан бириңер чоң машиналар менен келдиңер. Анан сен ооруп калдың, потому что ошол жердеги элдердин баарын көзү тийип кетти деп атпайбы? Ал программа кимдин программасы? Мамамдыкы да, же болбосо мамамдын апасыныкы туура. Ал меники эмес го. Демек бул иллюзия. Ал меники эмес. Менин каалоом кандай? Финанс эркиндиги же болбосо жакшынакай үйлөрдө жашоо, жакшы машиналарды минүү же болбосо жакшы кирешелерди табуу. Азыркы заманда мүмкүн эмес деп ажамал айтканга болбойт да, туурабы? Каалоолорду коюп алып, адамдар өздөрү ниет коюп алышы. Бүт баары ниеттен го. Например, мен постоянно эле айтам да. Ниеттер качан орундалат? Ниеттер сиздин пейилиңиз ошол ниетке дал келгенде. Эми кантип дал келет ниеттерге? Ниет деген бул эмне? Менин каалоолорум, туура, хотелкаларым, ниеттерим, максаттарым, кыялдарым, ошолордун баары ниеттер, туура. Анан менин пейилимчи? Характер. Бул характер. Эми характерге эмне келет? Мен ой жүгүртүүм кирет. Мен жан үнүмдө сезимдерим кирет. Мен оозумда сүйлөгөн сөздөрүм менин характерим кандай экенин белгилеп турат. И менин движенияларым, действияларым. Кандай решение чыгарам, кандай чечимдерди кабыл алам. Ким характери слабый боло турган болсо, чечим чыгаруудан качып жүрө беришет. Ушундай өзүнө керектүү моменттерге келгенде, туурабы? Ким характери сильный боло турган болсо, сразу эч нерсеге карабай чечим чыгарат, болсо болду, болбосо болбоду деп дальше кете беришет. Ушундайбы? Демек, пейил деген нерсе бул менин ой жүгүртүүм, менин сүйлөп аткан сөздөрүм жана менин кылып аткан движенияларым. Эми сиз ак ордодо эмес, магистральда жашаганды каалап атасыз. Трехкомнатный квартирада жашаганды каалап атасыз, туурабы? Бирок ой жүгүртүүңүздө эмне кылып атасыз? Жолдошум чечиш керек, жолдошум тоскоолдук кылып атат. Эгер менден башка эч ким жок деп алсакчы? Дагы кандай? Тилиңизде эмне деп сүйлөп атасыз? Тилиңизде пейил да бул дагы. Тилиңизде эмне деп атасыз? Жолдошум түшүнбөйт. Эми мага буга чейин айтып аткансыз да. Жолдошум түшүнбөйт, ошол нерсени айткан болсом, шүгүр кылбайсыңбы дейт. Ал мени түшүнбөйт. Ким айтты? Мен айттым. Каалоо кимдики? Меники. Сиздики го каалоо, туурабы? Кайра өзү. Эмнеге анан жолдошуңузга төңкөп коюп атасыз? Эгер каалоо сиздики боло турган болсо, анда эмне кыласыз? Сиз разрешение беришиңиз керек ошол нерсеге. Качан мен разрешение бергенимде, ал каалоом сөзсүз орундалат. Неге кээ өзүнө уруксат бербей атат, кээ оңойлуу уруксат берип атат деп да суроо. Эми ушул жерге келгенде кайра эле убеждение да, сиздин убеждение, сиздин ишенимдериңиз опыт, мурдагы опыт боюнча ал дайыма макул болгон эмес. Ал ошол оюңузду отрицать эткен, туура, четке каккан. И ал ар шылтоолорду айтып тапкан. Сиз ошол опыт, ошол ишенимдерге таянып айтып атасыз, туура, подтверждение кылып атасыз. Эми на самом деле ал ишенимдер, ал анын айткан сөзү да, менин айткан сөзүм эмес. Мен өткөн чактан кетишим керек дагы. Мен эмне кылышым керек? Жаңы ишеним. Жаңы ишенимдерди калыптандырышым керек. Же болбосо мен азыркы здесь и сейчас, азыркы моментте жашашым керек. Өткөнкүгө кайрылбашым керек да. Чечим кабылууларда же ойлоноордо. Азыр кандай болуп атат, например? Жаңы ишенимдерди киргизгенде же? Азыр, например, сиз азыр мисалы үчүн сизде кандай сезимдер болуп атат? Например, магистральга келип трехкомнатный итальянский квартирада жашасаңыз кандай сезимдерде болосуз сиз? Жеңил болуп калат. Жеңил болуп калат. Так, бирок азыркы моментте сиздин жашооңузда жеңилдиктер барбы? Азыр деле бар. Толтура жеңилдиктер бар го.
жолдошуңуз постоянно сиз каерге барсаңыз ушул жерге алып барат, кайра алып кетет. Сизде жеңилдикпи? Жеңилдик. Сиз 24/7 иштебейсиз. Онлайнда гана отуруп телефон менен гана иштейсиз. Жеңилдикпи? Жеңилдик. Азыр деле сизге комфортно болуп атабы? Анда все, мен фокусту эмне кылам? Азыркы болуп жаткан ошондой итальянский кварталга баргандагы сезимдер менен сезимдерди ойгото турган моменттерди, азыркы моменттерди издеп, здесь и сейчас ошолор менен эмне кылам? Жашайм. Аларга ыраазычылык билдирем. Дайыма сизге жеңил болгондо, себеби максатыңыз жеңил болуш керек болчу да, туура? Ал жерге келүү максатыңыз жеңил болуш керек болчу. Анда сиз азыр сизге жеңил болгон нерселердин бүт баарына эмне кыла бересиз? Ыраазычылык билдире бересиз. Себеби закон бар. Мен ыраазы болгон нерселердин баары эмне болот? Көбөйөт. Бүттү? Все. Анда буну азыр биздин көрүүчүлөр деле бүт нерсеге колдоно берсе болот. Баардык нерсеге колдонсо болот. Мисалы машина алам дегендер, үй алам дегендер деле ошол сезимде жашаш керек экен да. Так, машина мага кандай сезимдерди тартуулайт? Машина алдым дейли, ошондо кандай болуп калат? Комфорт. И комфортно болуп калат. Азыр деле комфортту тапсам болобу? Болот. Азыр кичинекей комфорт тапсам деле, идиш жууганда, тамак кылып атканда комфортту чувствовать эткен болсом, болду, ошолордун баарына ыраазы боло берем. Вау деп машина айдагандай ыраазы болот. Такси алып барып койсо деле ыраазы боло берем. Анан ошол нерселер көбөйө берет. Ошентип мен өткөн чактан эмес, здесь и сейчас эмне болом, ошол сезимдерди жашай баштайм. Киреше көбөйтүүнү деле кошуп кетсек болот. Тоже ошондой состояниеде жашоо. Кирешем көбөйсө эмне болот, Айжамал? 500 000 тапсаңыз эмне болот айына? 500 000 кененирээк жашап калам дегенде кысылбай. Кенен болгондо кандай айтсаңыз? Магазинге. Магазинге барсам ценниктерди карабай, Каалаган нерсени каалаганыңызды ала алам. Хорошо. Так, 1 жыл мурда магазинге киргенде кандай болот элеңиз? 1 жыл мурда жолдошумду карайт. Жолдошуңузду карайт болчуңуз. Азыр кененирээк. Азыр жолдошуңузсуз эле самостоятельно өзүңүз каалаганыңызды алып жеп, балдарга каалаганыңызды алып келе баштадыңыз. Туурабы? 1 жылга караганда азыркы жашооңуз комфортпу? Кененчиликпи? Все, анда фокусту ошого коем дагы, ошого ыраазычылык билдире берем. Как будто сиздин 500 000 запаста турат. Эми прям 500 000 деп айтпайын. Просто сезим баягы, сезим. Себеби бул алам, мен дайыма айтам, сезимдерди гана түшүнөт. Мен сезимдерди гана жакшылап жаттап алган болсом, мен эмне артка тартып турат, ошол сезимдеримди жатташым керек. Аны жок кылыш үчүн мен здесь и сейчас келечекте мен каалап жаткан сезимдерди жашашым керек. Оңой эле экен. Все. Эгер сезим жетишпей аткан болсо, анда дагы бир башка практикалар бар. Аларды жасасак болот. Буюрса жаңы жылдык марафонду мен сиздерге берем. Көтөрүш керек деп айттыңыз да. Ошол нормабызды кантип көтөрөбүз да? Мисалы, мен мындай болчу да, өзүмө албай эле балдарыма ала берет болчумун. Бул менин нормам болчу. Дайыма акча табам, университетте иштейм же башкаларды табам. Балдарыма оригинал сонун кийимдерди алып берем дагы. Мен өзүм болсо акырында ашса ашат, ашпаса сиңдиме барат болчумун. Анан сиңдим мага алып берет болчу. Бул норма, оказывается, кийин түшүндүм, меники эмес экендигин. Бул менин ата-энемдин нормасы экен. Себеби менин ата-энем ошондой болгон да. Дайыма балдарым силер окугула, келечек силердики, силер билим алгыла деп туруп атам айрыкча жакшы жерге алып барат дагы, мага сонун тамактарды алып берип, же кызым ич, той, курсагың жакшылап той, биринчи очередь курсагың тойгоз. Анан болду, калганы бар жогу болот. Анан сабакты оку, эч нерсеге карабай. Биз силер үчүн эмне болсо да иштеп, акчаны таап беребиз деп, өздөрү жупуну кийинип алып эле анан кийин иштешет болчу базарда. Биз болсо кычырап тим эле министрдин кыздарындай болуп келебиз, жакшы тамактарды жейбиз, ата-энебиз ошентип койсо ушинтип жүрөбүз. Анан мен түшүндүм, мен азыр ата-энем жашоосунда, ата-энем нормасы менен жашап атам. Менин нормам кандай болушу мүмкүн деп, анан күндөрдүн бир күнүндө өзүмө сөз бердим. Ата-энем кандай жашады? Ата-энем өмүр бою госслужбада, андан кийин СССР таркап кеткенден кийин апам НПОдо иштеп калды, атам болсо базарда жүрдү, айыл өкмөттө иштеп атты. Бирок деген баары бир баягы
мындай ашып ташкан жашоо болгон жок да. Орточо жашоодо бирөөдөн сурабайт и бирөөгө бере албайт. Ушундай эле жашоодо жашашты. Алар анын нормасы болгон. Анан мен өзүмөн сурадым, ошол норма мага жагабы, жакпайбы? Мага жакпайт, мен ал жашоону көрдүм. А мен еще башка жашоону дагы көрдүм, ошол эле параллельно. Ашып ташкан жашоодо жашагандарды дагы көрдүм. Эми менде выбор бар да. Мен каалап жатам чын жүрөгүмдөн ашып ташкан жашоодо жашаганды, чектебей жашаганды. Мен ошол норма меники болушун каалайм деп туруп өзүм сүйлөштүм. Сүйлөшкөндөн кийин иллюзия экендигин түшүндүм, баягы жетишип жетпеген жашоо. Анан мен азыр ушул моментте эч нерсеге карабастан нормамды көтөрөм. Же вообще өмүр бою анда ошол жетишпеген жашоодо азыр жашайм деп туруп анын решение чыгардым дагы. Ошондо мен эч нерсеге карабайм дедим. Анан өзүнөн өзү идеялар келе баштады. Идеялар келгенде как будто мага бул нестандартный, уят, эл эмне дейт, университетте өзүңүн статусуң болсо, сен анын жакында кандидат наук болгон жатасың дегенге окшогон бир нече толтура ушундай нерселер келди. Келгенде анан баягы мен нормамды, менин нормам башкача, значит, ал стандартка туура келбесе келбей эле койсун. Менин стандартым башкача деп туруп анан кийин мен эмне кылып баштадым. Азаздан шак кылып отуруп, анан кийин күндөрдүн бир күнүндө биринчи мен өзүмдүн машинамды себеби атам раматылык өмүр бою мотоцикл айдаган, башка нерселерди айдаган, бирок машина алып айдаган эмес да. Аял кишилер машина айдайт деген нерсе ал мезгилде жок болчу. Биринчи жолу анан кийин айылда, райондо же болбосо кыргыз аялдардын ичинен, эми мен тааныган кыргыз аялдардын ичинен мен биринчи жолу машина айдадым. Нормамды көтөрдүм. Ал көп деле акча эмес, бирок менин нормам көтөрүлдү. Аял киши деле бул тууган уруктун ичинен же ушул куруудан машина айдаса болот деген. Андан кийин ал мага норма болуп калды. Андан кийин башка нормаларды кыла баштадым. Ушинтип тепкич менен анан мен эмне кылдым? Менин колуман келет, кылсам болот деген программаны киргиздим. Анан ошон менен постепенно ушул даражага жеттим. Демек, сразу эле финанс эркиндигини чокуну карабаш керек экен. Биринчи кичинекей нормаңызды өзгөртөсүз, колуңуз жеткен норманы өзгөртөсүз да. Анан кийинки нормаңызды өзгөртөсүз. Кийинки нормаңызды. Даже сөздөн, ойдон баштасаңыз болот. Баардык нормалар ой жүгүртүү менен сүйлөп аткан сөзүңүздөн, анан күнүмдүк ритуалдарыңыздан башталат. Именно ошол марафондо мен этап менен кайсыл нормаларды биринчи өзгөртсөк оңой болот, кантип өзгөртсөк оңой болот, мен баарын сиздерге түшүндүрүп берем. Ушул ниеттерге барганда бир тоскоолдуктар болгон да сиздечи, да? Ушул бир-эки тоскоолдуктардан айтып кетсек болобу, что элдер угуп, башында да ушундай болот экен депчи, а то укканда кажется, как будто оңой эле жетип кеткендей болуп атат. Ал нормалардын, ал коркунучтардын баары эсимен чыгып кетти да. Хорошо, мен азыркы коркунучумду айтып берейин анда. Мен өзүм недавно копать эттим. Мен мисалы үчүн айына 1 миллионду оңой эле табам да, 2 миллионду деле кичине иштеп койсом табам, 3 миллионду деле жакшылап иштеп кое турган болсом табам да. Бирок 3 миллион табыш үчүн мен сөзсүз бир вау дедир бир нерселерди, шоуларды баштап, группага, командага мотивацияны берип, же болбосо өзүм бир жаңы нерселерди ачылыш кылып чыгып келип, с трудом мындайча айтканда. Но ошол нерсени табам. Но менин нормама ай сайын 3 миллиондон табуу бирок айлана элек. Анан мен өзүмдү копать этип сурап атам да. Эмне үчүн айына 5 миллион тапса болбойт, же болбосо айына 10 миллион тапса болбойт депчи. А так мен сделкаларымда кылам 5-10 миллиондучу, а сделка жылына 2 эле жолу же 3 эле жолу болушу мүмкүн да. Ай сайын стабильно эмне үчүн мен 5 миллион кылсам болбойт деген жерде менин коркунучтарым бар экен. Себеби мен бирде ошентип за короткий срок аябай оборот болуп, укмуш болуп, товарларым өтүп ушинтип баштаганда мени баардык банктар блок кылып койгон да. Заморозка кылып койгон акчаларым. Ошентип менин баягы бизнесим временный эмне кылган, токтоп калган. Анан биз ошол маалда ар бир катачылыктын аркасында жакшылык бар го. Эмнеден ката кетип атабыз. Анан
бүт налоговый, башка документация, патент, төлөп аткан налогдорубуз бүт бар жогун ырастап, сонун кылып чеки кылып келип, анан кайра банктар менен келишим түзүп, анан кайра иштеп баштаганбыз. Бирок ошол убеждение, ишеним, коркунуч менде калып калыптыр да. Анан экинчи дагы нерсе бар экен. Аябай поток болгондо менин кол алымдагы жумушчулардын баары чарчап, выгорание болуп, ооруп, балдары ооруп, же болбосо үй бүлөсүндө бир ызы чуу чыгып, аябай ошондой поток болуп калган мезгилде бирөө күйөөсү менен урушуп, аябай таяктап коюп, анан күнү түн иштеп атабыз да. Анан ошентип баласы өтүп кетет да. Кичинекей баласы, колундагы баласы өлүп калат да. Ошондо аябай чочуган экем. Анан ошондо жакшылап копать этип көрсөм, менин кол алымдагы жумушчуларга напряжение болгон болсо, үй бүлөсүндө кыйынчылыктар болот экен. Ошон үчүн без напряжения эле жөн эле иштей беришим керек экен деген убеждениеде жашаптырмын. Анан аны алмаштырса болот го, туурабы? Сотрудниктердин санын көбөйтүп кой, же болбосо өзүнчө группаларга бөлүп кой, туурабы? Же жаңы сотрудниктерди ал дагы иштете бер оффлайн кылып туруп. Же болбосо үй бүлөлүү эмес, үй бүлөсү жок жаш кыздар да убактысы көп. Анан ошентип ишенимдерими алмаштыргандан кийин азыр мага чоң пландар келе баштады. Азыр мага чоң проектилер келе баштады. Көрдүңүзбү? Демек ушундай нерселер болот, сөзсүз түрдө. Ошол мезгилде сиз анын өткөн чак экендигин дайыма айырмалашыңыз керек. Анан ошол убежденияларды таап туруп, анан ошонун ордун алмаштырыш керек. Эми муну психологдун жардамы менен кылганга кандай оңоюраак болот. А так көбүрөөк изилденип жүргөндөр, ошол мисалы үчүн мен марафонду жазам деп атам да, ар бир детальдарын түшүндүрүп берем деп атам. Ошондон кийин өз алдынча кылса деле болот. Баары келип ошолго такалып калып атат да, биздин убеждениябызга, ишенимдерибизге. Анда ошол ишенимдерибизди биз кантип табабыз? Сонун суроо болду. Биз убежденияларыбызды табыш үчүн биз суроо беришибиз керек. Менин каалоом эмне үчүн орундалбай атат деген суроолорду беребиз. Же болбосо менин каалоом орундалышы үчүн эмне тоскоолдуктар болуп атат? Менин кандай сезимдерим кандай сезимдер мага тоскоолдук берип атат деп суроо беребиз. Аны суроо бергенде акырын чыга баштайт. Же болбосо башка бирөө менен сиздин убежденияңызды, сиздин ишенимдериңизди азыркы жашооңуз көргөзүп турат да. Азыркы жашооңуз көргөзүп турат. Азыркы жашооңуздун жыйынтыгы көргөзүп турат. Азыркы жашоом күзгү да магачы, болуп аткан жашоом күзгү. Ошол күзгүлөрдөн эле сиздин эмне убежденияларыңыз, ишенимдериңиз бар экенин билип алсаңыз болот. Күйөөңүздүн сизге кылган мамилесинен сиз сиздин кандай ишенимдериңиз бар экенин билип алсаңыз болот. Акчаңыздан, акчага сиздин кандай кылган мамилеңизден, анан сиздин ишенимдериңизди билип алсаңыз болот. Мисалы акчага келгенде, сиз 100 000 айлыгыңыз алдыңыз дейли. Анан аябай бир нерселерди алгыңыз келип атат да. Барып эле сразу ошол 100 000 баарын жок кылып кое аласызбы? Жок. Эмнеге жок кылып кое албайсыз? Кредит төлөй албай калат. Жетпей калат акчам деп. Көрдүңүзбү, адамдардын көпчүлүгү мен кылышым керек, мен чечишим керек, менсиз бүтпөйт, мен кылышым керек боло турган нерселерди көбүрөөк ойлошот. Мен каалаган нерселерди унутуп калам. Мен каалаган нерселерди унутуп калам дагы. Мен кылышым керек болгон нерселердин баарында муну кыла албай калдым, аны кыла албай калдым. Аны минтишим керек, тигини минтишим керек, кредит төлөшүм керек экен, баламдын окуусун төлөшүм керек. Мен фокустун баары мен кылышым керек боло турган нерселерде да. Бул түйшүкпү? Значит, менин фокусум баары түйшүктө. Менин фокусум мен каалаган нерселерде эмес. Же болбосо мен каалоолорду нереально коюп алам дагы. Мага жетишке канча деп туруп, алыска жылдырып коем. Каалоолорду коюп атканда дагы өзүбүздүн нормаларыбызга караганда 0,5, анан 5, анан 10 ушундай процентовкалар менен коюшубуз керек да. Мисалы да, башка бирөө азыр тамак үйгө продукт алып келиш керекмин, квартплатаны төлөш керекмин деген менде оюм болгондо мен кантип каалоолорумду ойлоном, ага даже убакыт жок деп деле айтышат. Көбүнчө
Айтып атпаймынбы, ошон үчүн биз каалаган нерселерибиз менен эмес, каалабаган нерселерибиз эмес, ишенген нерселерибиз болот. Сиз төлөшүңүзгө ишенесиз да, туурабы? Кредит төшүңүзгө ишенесиз, квартплата төлөшүңүзгө ишенесиз, ошон үчүн ошолор гана болот да. Эгер эми выбор сизден да, выбор сизден. Сиз ушул убежденияларды тапканда, төлөшүм керек, кылышым керек, жүктүн баарын мойнуңузга алып алган убежденияңызды тапканда, ишенимиңизди тапканда, бул апаңыздан берилген же болбосо башка бирөөдөн берилген экендигин биринчи аныктайсыз. Осознанно аныкташ керек да. Буга осознанность керек. Каалагандай жашоого осознанность керек. Осознавать этем, анан башка бирөөнүкүн билем, анан өзүмкү кандай деп туруп өзүмкүн жазам. Анан баягы мен башта айттым го, техника здесь и сейчас. Ошол состояниядагы ыраазычылыктарды таап, башка нерселер менен анан азыр ошолорго ыраазычылык билдирип баштайм. Эмнеге ыраазычылык билдире бере турган болсом, ошол нерсе көбөйө берет. Мен делечи өзүм күнүмдүк неме менен жүрүп өтүп, балдар менен болуп атып, ушу эң маанилүү нерсеге убакыт бөлбөй коет экенбиз да. Даже ошол сиз айткан нерсеге здесь сейчас дегенде отуруп, ошого убакыт керек да. Ошого ыра көрүш. Ага отуруштун кереги жок. Аны походу кылып кете берсем болот да. Ошон үчүн мага түшүнүк келиш керек да, Айжамал. Түшүнүк келиш үчүн мен бир берилип аткан же бир лекциянын же берилип аткан, өтүлүп аткан семинардын ичине кирип, болуп атпайбы сиздин семинар укканга, лекция укканга убактыңыз болуп атпайбы, туурабы? Ошонун ичине кирип, жок дегенде ошондо айткан практикаларды 15 мүнөттөн 5 мүнөттөн походу кылып кете берсем болот да. Анын эң оңой убакыт бөлө турган дагы кыла турган практикалар бар. Мисалы үчүн жатаарда жана ойгоноордон кийин. Уктаар алдында сиз түшүктөн башка тиричилик кылбасаңыз керек, туурабы? Уктаарга 5 мүнөт калганда. Сиз убактыңыз болобу? Ойгонгондон кийин сразу эле жула туруп эле сразу башка иштерди кылып баштабайсыз го. Хотя бы 5 мүнөт же 10 мүнөт убактыңыз болобу? Все, анда убакыт тапса болот. Бул тема өтө глубокий тема. Анан бул теманы бул нерсе менен алектенип баштагандан кийин башка нерселердин баары маанисиз экенин түшүнөсүз да. Себеби жашоо ушул нерседен турат. Себеби жашоо биздин ишенимдерибизден турат. Мен өзүм ушул нерсени түшүнгөндөн кийин только мышлениянын үстүнөн иштеп калдым да. Только до сих пор мен мышление менен иштейм. Иштебей койгондо эле все, болду. Мурдагы программалар менен жашап баштайм да. Значит, мен күн сайын иштейм, саат сайын иштейм мышленияны. Ошо мышленияден эме убеждениялардын баары, ишенимдердин баары. Демек, эмне болуп турушум керек экен? Мен сүйлөгөн сайын, ойлонгон сайын, сүйлөгөн сөздөрүмдү, ойлонгон ойлорумду, ниеттеримди түздөп турушум керек.